Саламатсыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Биз кайрадан Бишкек шаарынын Арча Бешик жаңа конушунда турабыз. Тагыраагы Узунбулак, Бакаев көчөлөрүнүн кесилишинде. Бул жерде өзүңүздөр билгендей артта турган объектке жергиликтүү жашоочулар курулушуна каршы мындан тышкары бир катар объекттер бар. Бул жерде буга жергиликтүүлөр каршы чыгып жатышат. Бул тууралуу биз бир канча видео материалдар даярдаганбыз. Конечно, всему это виной наш муниципалитет. Вот в очередной раз мы собрались здесь на пересечении улицы Узунбулак и Бакаева. Жители, с вами проект застройки согласовывался? Нет, не согласовывался. Дома строятся как грибы. Никому нет вообще никакого дела. Если вдруг землетрясение произойдет, кто на себя будет это бремя ответственности брать? Бишкек шаарынын мэриясындагы бул жат өзүнүн аракеттерин көрүп келет, бирок жергиликтүүлөрдүн айтымында эч кандай азыркы учурда жыйынтык жок. Сиздер тагыраак кармашып келатасыздар. Бишкек мэриясы буякта курулуш компаниялары мененчи. Мэриядагы бир катар объектилер токтотконбуз деп айтып атышат. Бирок силер кайрадан нааразычылыгыңарды билдирип чыгып атасыңар да, себеби эмнеде? Биз кайрадан ушул маселени көтөрүп атабыз, мыйзамсыз курулуш боюнча. Бул объектке и вице-мэрлер, и мэр, и главный архитектор, и госстройдун замдары бары. Бияка бардык чиновниктердин баары келип кеткен бияка. Бул проблеманы билишет. Баары билет. Мыйзамсыз деп. Мэр айтты, ушул жыл массивтерде көп кубаттуу үйлөрдү салганга тыюу салдык деп жарыялады. Бирок токтоттук деп. Токтоттук деп айтышты. Бирок азыркы убакытта 7 объект токтолду бу жерде. Биз канча объект көрдүңөр? Бу жерде 15тен ашык объект незаконно курулуп атат да. Биз айтып атабыз, мыйзамдын алдына баары бир болуш керек, тең болуш керек да. Өйдө жактагыларды токтотуп койду, а бул объект түнү менен иштеп атат. Өткөндө саат 12де бетондорду алып келип коюп атышат, арматураларды коюп атышат, жолдордун баарын талкалап таштырышы. Элдин тынчын алып атышат, түнү менен болсо суббота, воскресенье куюп атышат. Биз ушул кайрылып келе атат. Эме мыйзам иштейби же иштебейби? Ошол эле чиновниктердин сөзү аткарылабы же аткарылбайбы? Потому что жөнөкөй эле сөз эле болуп калып атат да. Булар строй компаниясы. Эч кимди вообще ни во что ставить да? Мыйзамды да чиновниктерди болсо куруп атышат. Эч кимди укпай атат. Ошон үчүн биз бүгүн биздин президентибизге Садыр Нуркожоевичке кайрылгыбыз келет, анан жана Камча Кыдыршаевичке ушул маселени под личный контроль алып, ошол эле недобросовестный, коррумпированный чиновниктер көчө эле маалымат чыкты, Урмат Карыбаев кармалды депчи. Өзү главный архитектор бияка келген. Ушул объекти өзү коргогон, ушул строительный компаниясы. Он заинтересованный вот в этих объектах. И биз кайрылып кеткенибиз келет. Ушул Бишкек глав архитектурадан, мэриядагы чиновниктерди болсо, госстройдогу чиновниктер, ошолордун баарын жоопко тартыш керек. Ушул незаконный стройкалар болсо, разрешительный документтердин баарын берип коюштур болчу. Вопреки генеральному плану, вопреки градостроительным документам, СНИПам и другим положениям. А эмнеге ушул объектти токтото албай жатат? Эми башка 7 объектти токтотуп курулушта. Эмнеге буга эмне себептен? Урмат Карыбаевдин айтканы боюнча, бул ушунда курушка уруксат бергенге болот экен, бул эч кандай мыйзам бузулуптур, тиешелүү документтери бар экен деп атат да. Урмат Карыбаев өзү кол коюп берипти да ушул документтерди болсо, согласованияга бардык архитектурный документ. Биз ошол эле генеральный планды көтөрүп болсо көрсөттүк Урмат Карыбаев. Генеральный план боюнча бу жерде жыл массивде высокоплотная усадебная застройка деп болсо. Муну кандай айта аласыңыз? Эчтеке деп айта албай койдуңуз. Ал мыйзамсыз ушул стройкага разрешительный документтерди берип коюп турбуз. Мэрге да бардык, ошонун баарын далилдеп бердик. Азыр биз ойлойбуз, мына ушул УКМК ушул разрешительный документтерге болсо правовой оценкасын бериш керек да. Анан жана башка муниципальный чиновниктерди правовой оценка бериш керек да ошолордун действияларына и кагазддарына.
Нурдан Орунтаев келгенде айтканда эме деп, силер да сотко беришиңер керек. Ал курулуш компаниялары мэрияны тескеринче прокуратурага айрылып сотко берип атат деп. Жана сиздер сотко бердиңер буларды. Азыркы убакытта болсо мына ошол эле мэрия, анан архитектура, анан гострой биз аларга болсо эмне үчүн биз аларды шайладык, эмне үчүн биз аларга ошондой болсо ошол эле кызматка койдук аларды. Ошол эле мыйзамды өзлөрү аткарыш керек да болсо. Биз барбаш керек сотко болсо. Алар өзлөрү первойча ошолор бериш керек болчу. Бу жерде мыйзамсыз берилип калыптыр. Нурдан Орунтаев деле келди, бияк болсо убагында берилип калыптыр депчи. Бирок азыр иштеп атпайсыңар. Ана жокко чыгарып койгула дейт. Ошонусу. Полностью полномочиялары бар. Архитектура мэриянын алдында, как вышестоящий административный орган, ошол эле чечимдерди жокко чыгарып коюшпайбы? Анан жөнөкөй эле эме сотко шылтабай болсочу. Биз урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылгыбыз келет, жана Камчы Кыдыршаевичке. Ушул объекттер боюнча полностью токтотуш керек. Мыйзам баарына тең болсо, тең болуш керек болсо. Жеке эле өйдө жакта жети объектти токтотпой болсо, бул объектти да полностью токтотуш керек да. Күрөшүп келатасыңар. Жыйынтык канча болбойт деп атат. Эмне кыласыздар? Жыйынтык болбогон мындай болуп атат да. Азыр эле юрист айтып кетти да. Мэрия өзү решение чыгарып атат. Болгон объектинин баарын токтоттук деп атат да. Анан эми ошол токтогон объектилердин ичинен мына ушул объект токтобой кайра жүрүп атат. Токтомок турмак мыйзамдын үстүнө мыйзам бузуу кылып, түнкү саат 12-де элдин тынчтыгын алып токтоткула десе болбой келип да бетон мешалка менен куюп атат да. Анан мындан бир причинасы эмне болду? Анткени ушул объектиге именно мынакей көчө ККМБнын сотрудниктери менен архитектордун начальниги камалып отурат. Биз эмнеге ошон үчүн чогулдук? Анткени ошол кишинин убагында ушуга документтерге разрешение берилген. Анан ошол киши өздөрүнүн чечимине кайра каршы чыгып, токтотпостон муну крышабайт этип иштетип келаткан болчу да. Мындай мыйзам бузуулар абдан көп. Ошол себептен мына учурдан пайдаланып бүгүн биздин ККМБ начальниги ташип Камчы Кыдыршаевичке кайрылат элек. Урматтуу Кадырбек Кыдыршаевич, сиздин биз ушеки өйдөкү зонан эте ынтымак, Киргизия 1, Киргизия 2, ушу Арча Бешик, Бакаева ушул жердеги жашоочулардын ушундай мыйзамсыз коррупциянын жолдун өтө чоң мындай эмеси менен жүрүп кеткен строительный компаниялардын үстүнөн болгон мыйзам бузууларга жана ушундай курулуп жаткан стройкаларга каршы болуп 1-2 жылдан бери келаттык элек, бир канча жолу арыздар жазып, бир канча жолу обращенияларды кылдык элек. Акыры ошо биздин үнүбүз сизге жетип, жеткендигин ушундан билип атабыз. Мына начальник архитектуранын көчөгө камабасыздар. Эми ошол экинин артынан бир гана ошо менен камалып токтоп калбастан, ошонун артындагы, ошол жактагы коррупционер системанын баардыгын жокко чыгарып, ошолордун мыйзамсыз курган курулуштардын негизинде канчалаган жителдердин ар бир ушул жерде жашаган мындай менчик үйүндө жашаган адамдардын укугу тебеленип, тепселип бир дагы үйүнө эч жака жетпей келгендигине байланыштуу ушуну сизден аябай суранасыз. Ушул чечимди аягына чейин чыгарат деген ишеничтебиз. Мен сизге дагы бир жолу айтайын. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сиз чоң арык эмтусуна келип житель менен жолукканда мурда мен сизге айттым эле, ошол жерден айткан болчумун, эсиңизде болсо. Биз строительный компаниялар менен барып кармашып келгенде ушул күнгө чейин колуңардан эчтеке келбейт. Биздин крышабыз камчы деп келген. Бирок кайсы камчы экенин билбей келгенбиз да. Мына бүгүнкү күндө бир камчы жок болду. Анан экинчи камчы сиз экен деп отурган болсок, бүгүн сиздин действияңыздан биз билип атабыз. Бул сиз эмекен. Анткени архитектура начальниги мына мунун баарын камап атат. Ушул ишти аягына чейин чыгарып, ушул стройкалардын баарын токтотуп, мыйзамсыз курулуштардын баарын токтотуп берет деген ишенимдебиз. Ошону күтөбүз. Эгер сизге мүмкүн болсо, ушул жакта канчалаган миңдеген, 5000 кишилер чогулуп атат. Кайсындай мыйзам бузуулар болгонун билгиңиз келсе, эгер сиздиңизде, давайте бизде атайын инициативный группа бар. 10 чакты юристтер кошулган, жакшы грамотный кишилер кошулган группа бар. Ошолор барып сизге кабыл калып туруп, кандай нарушение болгонун, мэрия эмне нарушение кылып атканын, архитектура эмне нарушение кылып атканын, например, сиз камаган архитектуранын начальниги өзү градсоветтин начальниги болуп алган. Ошол градсоветтин чечим чыгарат, өзү кайра архитектура өзүгө мыйзамдардын баарын өздөрүнө жазап алып ошонун негизинде бузуп келген да. Ошонун баарын сизге биз көрсөтүп, докажет этип айтып берет элек да.
ушул эмелерди мына токтотуп бериңиздер, суранычтар ошол, анан ушул иштин аягына чейин чыгат деген ишенич менен кайрылып атабыз, урматтуу. Пишпектен бияк эмес, бияка тиешеңиз жок. Бирок проблема бир эле да, незаконная стройка. Бошулгандар бар да, пишпектен Менин оюмча биз баарыбыз бири-бирибизди колдошубуз керек. Анткени маселебиз бир эле. Бизде дагы ошо соседний участокто биздин үй турат, анан забордун астына эле салынып атат да кенде участокко. Ошон үчүн ушуну бирөө карап компаниянын атын айтып коесузбу анда? Азыр точно айта албайм. Канча этаж кылып туруп атышат? 5. 5 этаж. Кенеде участок. Аякта көрүнүп эле турат да, планировка эмесин карасаңыз, көрүнүп эле турат, мыйзамсыз салынып аткан. Бирок эч ким эчтеке кылбай эле, мына разрешение берилген деп эле коюшат. Бирок разрешение кандай берилет? Эгерде мыйзамсыз болуп атсачы. Ушул пунктта өтө чоң нарушение болгон. Жанакы генпланды алмаштырарын убагында строительный нормада бар экен да. Мурунку 41 пункт бар экен. Бир жерде строительный норманы алмаштырарда эгер бийик этаж курарда ошол жерде жителдердин согласиясы керек деген бар болчу экен. Ошону ушу архитектура начальниги, градсовет начальниги болуп турган убакта ошону алып салып 45 пунктка өзгөртүп койгондагы жителдердин согласиясы кереги жок деген чечим. Көп кабат үй курууда жителдердин согласиясы кереги жок деген пункттарды өздөрүнө настроить чыгарып алганда, ошонун негизинде канча жителдер жанында страйдайт этип кыйналып атат. Аны карабастан силердин уруксатыңардын кереги жок, мыйзам ушундай деп туруп, анан бүгүнкү күндө строительный компанияларды дагы жертва кылып, аларды да ушундай туура эмес акыбалдарга алып келип атат. Строительный компаниялар ишенип акчасын төлөгөн дольщиктер кыйналып жүрүп атат. Местный жителдер бар. Мунун баары чоң коррупциялык мындай система болуп калган да. Ушуну кылган ушу архитектура начальниги ушулар жазалган да. Ушу мыйзамды өздөрүнө настроить этип жазалган. Ушуга сөзсүз көңүл бурсаңыз, урматтуу Камчак Дыршаевич, ушуга көңүл бурсаңыз абдан. Жети компанияны турдуруу токтотту дейт, силердики токтобой эле күнү түнү демалыш күнгө карабай эле курулуш жүрүп атат. Ошого нааразы болуп атасыздар. Biz мен бул үйдө турам, тет жерде дворду көрүп атасыздар, мык койдум, таш койдум, болбой эле чоң техникалар кирип калдыратып, такыр тынчтык бербей атат. Мына өткөндө биз заявление бергенбиз 27-синде. Ошо күн түнкү саат 12-ге чейин бетон куйушту. Токтотса токтотпой койдон кен токтоткон болбойт дейт. Ал токтотуп берсе куйсак болбой калат деп. Түнү менен ошо жерде келип митинг кылсак тоготпой, милиция чакырсак тоготпой, айлабыз кеткенде бар арыз таганбыз. Ал арыздан эмгичи жооп алып элекпиз. Мына азыр кайра жаңы арыз жаздым. Бүгүн кошуналар кол коюп атат. Дагы милицияга беребиз. Анткени мындай болуп атат. Бул жумушчулар келип, машина айдаган, трактор айдагандар келип, грубит этип сөгүп атат. Эмчүнтө ташты алып койбойсуң. Мен атайын мыктарды койдум. Шипи койдум атайын. Машинесине көрөбүз. Аны буттар менен тээп жумушчулар келип алып, болбой эле корого чейин кирип берип атат да. Анан мындай жакшы сөзгө түшүнбөй коюшту. Мына 2 күн бул жерде чоң килтеген экскаватор отбойный молоток менен иштеди. Үй солкулдады. Түшүнөсүзбү? Жер касып кеткенде үй кадимкидей солкулдады. Эми мен айтам, бул арызыма жаздым. Мен уулумдун келинчегинин боюнан түшүп калды. Азыр тяжелом состоянии. 4-нчы роддомдо бир жума 10 күн жатып, эми 2-нчы больницага котордук. Ушундай акыбалга алып келди. Ушул жалаң ушул нерв иштетип атып, боюнан түшүп калды келиним. Мен эми муну соо койбойм. Мен барчу жерге барамын, арызданамын. Чыгылып айла кетип калды. Урматтуу агайын туугандар, эл журт, өтүнүч ушу курулуш деген керек, бирок эми момундай сону 2 этаж, 3 этаж үйлөр турган үчүн. Ошону сатып алып туруп талкалап атат. Эми талкаласа, жумушчулар кол менен бузалбай, жана отбойный молоток менен талкаласа да. Ушундай сонун бышык үйлөр салынган, алар сатып алып кете берди, булар талкалап атышат. Талкалаганда ушундай катуу, чаң, газ жаан жаап калбады, чаң сапырылып атат. Дышать невозможно. Ушунун баары тең чоңдорубуз көңүл укса, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден үмүт, сизден өтүнүч, жерди бир карап берсеңиз. Анткени буларга акча керектир, байлык керектир, ар бир метр квадратына $1000 алса, а бул жерде турган элдин убал соогун ойлобойбу. Бул бир. Экинчиси, бул жерде мына менин үйүмдө жайында суу чыкпайт 2-нчы этажга. Суунун напору жок. Канализация кичинекей. Свет тараң эле күйөт. Анан эми булар тамсалса кандай болот?
Бул бир. Экинчиси, мына могу көчө, могу чоң там түшкөнү, бул көчөдөн жүйө басып өтө албай калды. Машинени коюп. Кечинде машиненин баары жыйыла тектен жакында быйыл жайында эле 2 баланы коюп кетип жарадар. Светофордо койбойт. Светофордо жок, мына могу ор экен Бакаева. Жабылып атат көчө. Бул элдер келип машинесин коет да. Анан бүттү бул жерден жаңгыс машина эптеп бири-бирин күтүп өтүп атышат. Жөөгүчүлөр мындай чыга алса коюп кетип атат. Ушундай акыбалга келдик. Эгерде бул эки чоң там түшсө, анда бул жер көчө Бакаева көчө жабылат. Бул үчүнчүсү деп коеюн. Төртүнчүсү, эгер бу жака суу тартып келебиз десе, канализация тартып келебиз де, мына Бакаева көчөнү Кытайдын гранты менен жаңы эле салынды. Эми ушуну да албайт этип кайра талкалашат. Бул эмне деген акмакчылык. Анткени бул жердеги иштеп аткан водопроводдун күчү бул тамга суу бергенге жетпейт. Дагы бир кайрыларым, кийинки келечекте ушул үйдөн сатып алабыз деген элге да айтар элем да, бул бияка лучше келбей эле койгула. Суунун азабын тартасыңар, светтин азабын тартасыңар, жолдун азабын тартасыңар. Вот, ушунун баарын тең ойлобойбу жана куруп аткан эме. Ал эптеп сатып ийет кетет, эртең күндө алар жанагындай проблема менен карайт. Ошон үчүн абдан өтүнүч. Урматтуу чоңдор, вот элдин да болсо ону ойлоп койгула. Чындыгында кыйын акыбал болуп атат бул жерде. Мына чоң арыкта ынтымакта илгери мен чоң арыкта айыл өкмөтүнүн башчысы болуш дегем. Председатель постсовета чоң арык поселкового совета деп. Ушу чоң арыктын айылын мен оңдогом. Мен кургам. Ошондо 80 гектар жер алып элге берип, анткени чоң арыктын ар бир үйүндө 3-4 семья короо сарайга жашап калган учур болгон. Ошо балдарга жер алып бергенбиз. Ошо балдар тамса алып жердин оокатын кылса 4 жыл сүйлөгөнбүз деп. Жердин астында тектонический разлом бар деп. Те Ысык-Атадан Сокулукка чейин кеткен тектонический разлом. Ошол тектонический разломду болгон үчүн уруксат берген эмес. Эми мен суроо коюп атам архитектор. Эмне тектонический разломду отменили что? Жердин астынан оңдоп койду. Ал проблема бар да. А бул үйдүн акыбалы кандай болот? Жакында Турцияда жер титирөө болду. Ушундай үйлөр жерге эле кирип кетпеди, жер ачылып кирип кетти. Ошону ойлоп, тиги проспект Миранын ар жагына толтуруп үй салып атышат. Бул деген район ошо жагынан илгери бизге түшүндүрүп айтып, архитектор кино көрсөтүп, момундай болот, тигиндей болот деп. Эми биз айылгас чоң арыктын орто сайдын телевизиянын эли аргасынан ал жерден жашоого болду. Анткени тиякта тыгылып батпай атса 5-6 семья, мисалы үчүн бир короодо. Аргасынан салышкан болчу. Эми бул жерде деген момундай кылып чоң там салабыз деп атышат. Чоң тамда жашаган элдин кийинки тагдырын ойлогон эч ким жок. Баягы Наполеон айткандай после меня хоть потоп деген сыяктуу да. Мен кол коюп уруксат берип коюп акчасын алсам, жыргасам болду, эртең элдин тагдыры эмне болот деп ойлобогон чоңдор отурат. Ошол өкүнүчтүү. Курулуш боюнча мына кайрылып атарсыңар, иш жылбай атат. Эмне ушул боюнча кандай ойлойсуз? Бул ушул боюнча чын айтканда 5-6 жолу чогулдук ар кайсы жерден. Биз жактан мен ынтымакта турам. Ынтымактан 700 куруп атат да. Азыр Кудайга шүгүр бир жумоду токтотту ана. Ошо мына могуну азыр карап атабыз. Соп-сонун жакшы үйлөр экен. 3 үйдү бузуп туруп ордуна этажный үй салабыз деп атышат. Чын айтканда этаж салгандан бир четен биз макул эмес, эки четинен бизге суу жетпей атат. Мына быйыл арыктагы суусун вообще келген жок. Көп бактары курап калды. Экинчиден ичип аткан суубузга дагы булардын эмеси кичинекей эле калып атат да. Ошон көп нерседен бизге мешать этип атат. Эгерде мына Сокул жакта, Кант жакта жерлер толтура, ала менен жакта толтура, ошол жерлерден беришпейби үй этажный үйлөр. Келип бизге кыпчылып, мына биздин атайык көйгөйлөрүбүз көбөйүп кеткенин атайлап чыгып атабыз айтканда. Ошон үчүн биздин урматтуу президентибиз макулдесип ушуну токтотуп коюп, буларга шаардын чекесинен жана ошол жакта ээн жерлер толтура. Ошол жерлерден берип койсо жакшы эле болот. Бияғы болсо Арча Бешик, бияғы болсо город. Мына биякта иншаат билдинг деген куруп атат. 15 этаж. Мыйзамсыз куруп атат. Биякта жанагы согласие соседей жок. Жанагы нарушение назначение участков, буларды индивидуальный застройки биякта. Булар ага карабай бияка 15 этаж салып атат. Биякта мына 50 метрде, 50 метрде. Биякта залка строй салып атат. Биз
забордун аркабызда. Тиякта да мыйзамсыз салып атат булар барды. Ушуна кандай болсун? Же соседтердин рұқсатын алышпайт, же жана нарушение менен салып атышат да. Вы знаете, у нас просто строительная эпидемия. Вот честно. Вот просто строительная эпидемия. Там кусок схватили, построили, тут кусок схватили, построили. С Пешпека люди приехали, там кусок, дом заваливается. Уже, понимаете, уже поднимается город. Вот что страшно, что начинают люди не только с нашего района, уже поднимаются с других районов, что действительно это эпидемия. Стройкомпании просто распустились и стали просто бессовестные. Не спрашивают людей, хотят ли они по соседству иметь 12-15-этажный дом. Не хотят ли. Мы вот присмотрели участочек, нам понравился, коммуникации все подведены. Здравствуйте, мы построимся. А то, что здесь люди живут, дискомфорт будут ощущать, на это наплевать стройкомпаниям. Вот что страшно. Страшно то, что никто не хочет этим заняться. Ну, господа наши чиновники, пора уже обратить на нас внимание. В конце-то концов, мы же люди, мы хотим жить комфортно. Эти дома потом сидят без воды. Мы сидим без воды. Коммуникации все рассчитаны на определенное количество домов. Ну, в конце концов, давайте жить дружно. Стройкомпании пусть скупают земли, которые совершенно пустые, подводят сами коммуникации. Конец тратиться не хочется. Ну, ребят, вы же тоже бабки снимаете хорошие, когда квартиры продаете. Так что давайте как-то договариваться и прекратить застройки в частных жилмассивах. Просто прекратить. Чебек Кадыршаевич, у нас обращение лично к вам. Как гаранту, так как мы в вас верим, потому что вы конкретно боретесь с коррупцией. В конце концов, пожалуйста, обратите на нашу просьбу внимание. Мы не хотим, чтобы строили стройкомпании в наших частных жилмассивах. Это дискомфортно. И в конце концов, обратите внимание на стройкомпании. Мы в вас верим, мы надеемся, что вы услышите нашу просьбу и займетесь стройкомпаниями.